Salatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Allah'a maqta olur, sүйікті пайғамбарыбыз Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'ға салам салаваттар болсын. Ошентип Рамазандың дағы орозонун саналуу күндөрү калды. Кудайым аман эсен жакшынакай орозобузду тутуп, орозо айтка аман эсен жетип, жакшы ибадат кылууну, Алланын ыраазычылыгына жетүүнү бизге толук насип кылган болсун. Азыр бизде Фил сүрөсүнөн тарта бери тафсирин окуп келе жатабыз. Ханафи мазхабтагы аалымдарыбыздын этибарга алган ишеничтүү тафсир китептеринен. Кафирун сүрөсүнө келдик. 582-хижри жылда айтыш болгон имам Газнауи рахимахуллахтын Тақширут тафсир деген баалуу эмгеги бар. Мына ушул китептен окуп пайдаланмакчыбыз. Аллах Таала эки дүйнө берекесин берген болсун. Бисмилlah. Бисмилlah. Сурату Кул я айюхал кафирун дейт. Кафирун сүрөсү. Меккиятун, бул Меккеде түшкөн. Мындайча айтканда пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям хижрат кылуудан алдын түшкөн. Ва хия ситту аятин, 6 аяттан турат. Ан Убайин анин набийи саллаллаху алейхи ва саллям, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айткан: "Мен қара сурата Кул я айюхал кафирун, кимде ким кафирун сүрөсүн окуса, факааннама қара руб'ал Кур'ан, Курандын 4/1 окуган болот" дейт. Бул туура. Бул кафирун сүрөсүндөгү келген хадис, бул артыкчылыгындагы келген хадис туура хадис. Биз айтканбыз, тастыкталган ишеничтүү сахих хадистердин бардыгы тең 114 сүрөгө келген эмес. Кейбирлер алып келет, ал жалган, токулма, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям атынан жалгандан айтылган хадис болот. Ибадатка тартуу максаты жакшы ниет болсо да мусталахул хадис илиминде ал этибарга алынбайт. Курандын 4/1 тете келет деп атат кафирун сүрөсү. Эмне үчүн? Анткени Куранда Аллах Таала мусулман эмес кайыр диндерге да кайрылган, ошол себептен. Кейбир алымдар кандайча 4/1 дал келет дегенде, ли аннаха туалижу мавду'a ал-куфр ва ширк. Аллах Таалага бая капыр болуп кайыр дин болуп ширк маселесин бул камтыгандык үчүн дейт. Ва табаадат анху марадату шаятини. Кул я айюхал кафирун окуганда шайтандын чектен ашкандар андан алыс болот деп атат. Ва бариа минаш ширки, көп окуп жүрүп, ошого жараша амал кылып иманы күчтүү болсо, ширктен сактанууга себеп болот. Анткени бул аслан ширк менен күрөшүүгө арналган сүрө болуп эсептелет. Түшүш себебинде да окуйбуз. Курайштин төбөлдөрү, мусулман эмес кайырдын төбөлдөрү келип, сен бир жыл биздин кудайчаларыбызга сыйынгын, анын жооп катары биз сенин кудайыңа, сен айтып аткан Аллахка бир жыл ибадат кылабыз деп Аллага ширк кошууну сунушташкан. Ошондо пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламга баягындай кескин түрдө далил түшкөн да. Ва юафа минал фазаил акбари, кыяматтагы чоң коркунучтан дагы көп окуп амал кылуу менен, иманды таза сактоо менен кыяматтагы коркунучтардан аман эсен болот дейт. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Кул я айюхал кафирун. О капырлар, кайыр диндер деп айткан деп атат пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламга. Ла а'буду ма та'будун. Силер сыйынган айкелдерге, буттарга, шерик кошкон нерселерге мен сыйынбаймын. Мен антип бир жыл эмес, бир көз ирмемге дагы сыйынбаймын. Сөзүмдө дагы, денем менен да, кыймыл аракетим менен да мен антип андай туура эмес тандоого коюп, убара болбогула деген сөз да. Вала антум абидуна ма абуд. Акыйкатта силер деле сыйынбайсыңар. Мен сыйынган акыйкат дин Аллах Таалага, силер дагы сыйынбайсыңар. Вала ана абидум ма абаттум. Мен азыркы учурда сыйынбайм дедимби, келечекте дагы мен силердин чакырып аткан сунушуңарга ширк кошууга эч качан барбаймын. Вала антум абидуна ма абуд. Силер дагы келечекте Аллах Таалам кимге иманды насип кылбаса, адам көкүрөгүндө тандабаса, ал адамдар дагы мен сыйынган Аллах Таалага ислам динин тутпайт, карманбайт дейт. Лакум динукум валия дин. Силерге өзүңөрдүн диниңер, бизге өзүбүздүн ислам акыйкат дини деп атат да. Дин деп айтканы акыйкаттен ислам гана болгону, бул жерде алар дин деп этикат кылгандыгы үчүн алардын ойлорун этибарга алып гана айтылып аткан маселе. Чыныгы дин ислам дини. Имам Газнауи рахимахуллах айтып атат: "Ал-хитабу лил-куффар" дейт. Бул жерде кайрылуу "Кул я айюхал кафирун". О капырлар, кайыр диндер деп кайрылуу. "Аллазина алималлаху аннахум ла ю'минун". Эч качан ыйман келтирбөөсүн Аллах билген, ыймансыз өлө турган
имансыз жан бере турган, жан таслим кыла турган кайырдендерге кайрылуу болуп атат да. Өтүр ушул жерде. Анткени эки жерде келип атпайбы? Мен силер азыр сыйынып аткан нерсеңерге сыйынбаймын. Силер дагы азыр мен сыйынып аткан нерсеге сыйынбайсыңар Аллах Таалага, акыйкат динге. Келечекте да сыйынбайсыңар демек. Демек, олар ошол ыйман насип болбогон бактысыз коомдор. Алар ыйманды көксөп кааласа Аллах тыйып койгонбу? Жок, Аллах эч бир жакшылыктан тыйбайт, тозбойт. Кайра ошол нерсеге Куранда жана башка ага чейинки түшкөн китептерде пайгамбарларга буйрутма катар ыйман келтирүүсүн буйрган. Болгону алар жүрөгү каалабайт деген сөз. Вальтамасу талабуда пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям эмнени суранышкан? Ан я'будан набийю саллаллаху алейхи ва саллям алихатахум санатан. Сунуш таштаган. Сен биздин кудайчаларыбызга, айкелдерге, буттарга, идалдарга бир жыл сыйынсаң, ва хум я'будуна илахаху санатан, биз дагы жооп катары бир жыл сенин кудайыңа сыйынабыз деди. Кандай буйрсаң деп. Ва хум кимдер булар? Кимдер ошол ыймансыз кайтыш болгондор өзгөчө? Сабабы нузул, мунасабаты нузул, кимдер үчүн түшкөн, ошону аныктап келгенде, Ал-Валид ибн Мугира, вал Ас ибн Ваил. Ас ибн Ваил мурдагы жана Каусар сүрөсүндө акыркы аят кандай деп бүттү? Инна шани'ака хувал абтар, инна мубгhidaка хуа мунqati'ul khayr. Сени жек көрүп жамандагандар, сага асылгандар, сени жек көргөндөр, сени табалагандар, мазалагандар, алардын акыры мындайча айтканда жамандык менен бүтөт. Алар сага асылгандар оңбойт деди го. Ошол сөздү айткан, болду мунун урук тукуму жок эркек баласы кайтыш болду эми мунун тукум курут болот деп айткан Ас ибн Ваил болгон. Өзү тукум курут болгондо балдардын баардыгынан кол жууп. Жана башчылардын бири ушинтип сунуш таштаган. Вал Асват ибн Абдул Мутталиб болгон, ва Умайя ибн Халаф, вал Харис ибн Кайс, вал Асват ибн Абд Ягус, ушулардын баардыгы Курайштын төбөлдөрүнөн болуп саналат, башчыларынан. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламга келип, сен биздин кудайчаларыбызга бир жыл сыйынсаң, биз дагы жооп катары сыйга сый кылып, жакшылыкка жакшылык кылып бир жыл сыйынабыз дейт. Бул сыйга сый эмес, бул жакшылыкка жакшылык эмес да. Бул динден адаштыруу. Максаты Алла пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламга Аллах Таалага сыйынбайт. Көрдүңөрбү, Мухаммад биздин динди туура деп таап атат деп мазактамак да булар. Мындай бир капкан тор сыяктуу сунуш болгон бул. Анткени Аллах Таалам бул жерде эмне деп атат? Вала антум абидуна ма'буд. Бул экөө кайталанып аткан жок. Биринчиси, силер азыр сыйынбайсыңар, Аллах Тааланын илиминде келечекте да сыйынбайсыңар. Жөн эле мени шылдың маскара кылган атасыңар. Андай болбойт. Адам арам нерсени, динден чыга турган нерсени сөзүндө эмес, иш жүзүндө эмес, оюнда да ойлобош керек болот да. Ма ta'buduna, ма дегенде мал'ула маусулатун, аллади ta'buna, силер сыйынган нерсе деген сөз. Ва саният экинчи тетик жердеги вала антум абидуна ма абуд деп келбедиби? Ушул жердеги экинчи ма бул масдариятун дейт, сөздүн уңгусу дейт. Айла абуду аллади ta'budun, силер сыйынган нерсеге мен сыйынбаймын. Вала а'буду ибадатакум, силер сыйынган нерсеге мен сыйынбаймын. Масдария ушул, маусул ушул. Экинчи масдария, мастар түпкү мааниси вала а'буду ибадатакум, жана силердин ибадатыңарды да жактырбаймын деген сөз. Карасаңыз, араб тилинде маусул менен мастардын кандай айырмасы болот? Биринчиси, силер сыйынып аткан ибадатты өтөбөймүн. Экинчи, силердин ибадатыңарды өзү дурус деп санабаймын деген сөз да. Валихада зикру ма дуна ман. Бул жерде акылдуу нерсе эмес, жансыз нерселердин баягы жансыз нерсеге колдонуучу араб тилинде ма келип атат. Түшүнүктүүбү? Же болбосо экинчи мааниси экөө тең эле исм маусул боло турган болсо ла абуду фил хал вал истикбал, жана мен айткандай. Фил хал деген баа учурчакта да сыйынбайм. Бул жерде исм маусул, келер чакта дагы сыйынбайм деген сөз. Ибадат жөнүндө сөз эмес, сыйынуу, мындай жалган кудайды кудай деп тааныбайм, Аллах деп, жаратуучу деп тааныбайм деген сөз. Лакум, силерге жазау ма амилтум, өзүңөрдүн ошо айлакердик, туура эмес ширк ишиңердин өзүңөрдүн жазаңар бар. Валия жазау ма амал, мен кылган жакшылыгымдын сообу бар деп атат. Биз туура жолдобуз дейт. Ал болсо лакум дегенде экинчи маани ширкикум, силердин өзүңөр ширкиңер калат. Вали меники болсо таухиди, Аллага шерик кошпой, жалгыз деп, бир деп сыйынуу калат дейт. Аллаху таала алам, Аллах билүүчү дейт. Көпчүлүк баягы мусулман эместер
Өзгөчө мына Египетте мусулман динин тутунбагандар, башка ишенимде болгондор ушул аятты окуйт да, силердин пайгамбарыңарга Куранда буйрук келди го. Лакум динукум, силер өзүңөрдүн диниңер болгула, диниңер валия дин, мен өзүмдүн диним деп. Ошону кандай түшүнөбүз? Бул жерде азыр экинчи тафсир бар. Атайын Курандын өкүм аяттары келген. Имам Абу Бакр эл-Джассас ар-Рази рахимахуллах. Ушул кишинин тафсиринен пайдаланабыз бул маселеде. Кандай деп түшүнүшүбүз керек? Тетиги Кафирун сүрөсүнүн акыркы аятына. Бисмилlah. Көңүл буруңуз. Имам Абу Бакр эл-Джассас ар-Рази чоң Ханафилердин дөшалары болот, өтө чоң алымдардын бири, алдыңкы даражадагы. Алла Тааланын төмөнкү сөзү: "Лакум динукум валия дин", силердин өзүңөрдүн карманган диниңер, ширкиңер. Эми дин деп айтканын түшүндүңүз, алачыл мукабала. Өзү акыйкат дин Алланын астында ислам дини болсо, ал алардын түшүнүгү боюнча жооп берип атат Алла Таала. Алар эми дин деп тутунуп атат ошол нерсени. Кала Абу Бакр, яни Аль-Джассас ар-Рази, "Хадихи ал-аяту" дейт, ушул аят акыркы. Силердин өзүңөрдүн ширкиңер, мен өзүм таухид, жалгыз Алла Таалага арнай турган диним деген. Ва ин канат хассатан фи бa'd al-kuffar дуна бa'd. Баарын айтылган эмес бул. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын дооруна сунуштап келген адамдар гана жооп катары айтып атат. Бул аят хас, ам эмес. Бардык мусулман эместер муну өздөрүнө кармап түшүнө албайт деп атат. Лианна касирун минхум кат аслам, анткени булардын көпчүлүгү ислам кабыл алган. Силер ислам кабыл албайсыңар деген өзгөчө кээ бирлерине гана. Аллах Таала алладина алималлаху минхум аннахум ла ю'минуна аслан. Аллах Таала аларды эч качан ыйман келтирбес экендигин анык билгендер жөнүндө кетип атат. Түшүнүктүүбү? Силер деп кайрылып атпайбы? Силердин өзүңөр ширкиңер, биздин өзүбүздүн ислам дегенде силер дегенде кимдер экен? Аллах Таала эзелтеден булардын тагдырына ыйман келтирбейт деп жазгандарга кайрылып айтып атат. Түшүнүктүүбү? Силер деп. Ыйман келтирбегендерге кайрылып, силер деп айтып атат. Янна касирун минхум, анткени далил жалпылай түшүнө албайбыз. Ошол кайыр диндердин көпчүлүгү ислам кабыл алган. Вакад кала вала антум абидуна ма'буд, келечекте дагы мен сыйынган нерсеге сыйынбайсыңар. Мындайча айтканда ошол ширк туура эмес ишеним менен кайтыш болосуңар деген сөз. Аллах Таала бирок эч кимди мажбурлабайт, билесизби? Аллах бардыгына бирдей сунуштайт, болгон алар ошол нерсени жүрөгүн ачык кылып кабыл алышкан жок. Фа иннаха, бул аят эмнеге далалат кылат экен? Кад даллат ала аннал куфра куллаху миллатун вахида. Ханафи маслакты ушундай, исламдан бөлөк ишенимдердин бардыгы, кайырдын да мусулманчылыктан бөлөгүнүн бардыгы бир эле дин деп этибар кылынат. Аттары бөлөк болгону менен мамиледе бардыгы бир деп айтылат. Эмнеге? Далил лианна ман лам юслим минхум, алардан ким исламды кабыл албаса дейт, махтилаф мазахибим. Канча бөлүктөргө бөлүнсө дагы, булар мына исламды кабыл албай тургандардын бардыгы мурадуна билай, аяттын ошолор максат кылып атат. Исламды кабыл албай өтчүлөрдүн бардыгы. Сумма жаала динахум, Аллах Таала алардын динин ар кандай исламдан бөлөктүн бардыгын динан вахидан, бир ишеним ээси кылып атат. Ва динал ислам, акыйкат ислам дини динан вахидан, алардын ишениминин барабарында бир дин кылып атат дейт. Фадалла, демек натыйжада ала аннал куфра ма ихтилафи мазахибихи миллатун вахида. Талаш тартыш маселе го, бирок баягы исламдан бөлөк диндердин бардыгы исламдын астында бир эле ишеним деп атылат экен. Бир ишеним, мындайча айтканда кандай? Ислам дининин алдында жарабай калат деген сөз да. Алланын астында жарабай калат. Инна дина индаллахил ислам, чыныгы дин Аллахтын астында ислам деген үчүн. Муну эми бизге имам Абу Бакр эл-Джассас ар-Рази чоң Ханафи алым бизге жеткирип берип атат. Кафирун сүрөсү Курандан 4төн бирине тете дедик туугандар. Кудай Таалама мындай бир берген жакшылыгын таанып, ыймандан жүз буруп, кайтыш болуудан этият болуш керек. Мына кечээ дагы бүгүн дагы суроо келди. Жаш бала ошол Кудайдын кудуретин таанып, бул деген адамдардын могул жеринде бөксө нерсе болот, атеисттик көз караш. Ошол бөксө нерсени толтуруш үчүн гана динди карманат. Ал дин деген адамдардын ойлоп чыккан нерсеси дейт, жок андай эмес. Адамдын өзү жаралыш максаттагы эң чоң жеткен ийгилиги, эң чоң тапкан жашоодогу бакыты бул дин болуп эсептелет. Бул ыймандуулук болуп эсептелет. Анткени адам катары өмүр сүрүш үчүн тартип керек. Адамдын бир адамдан экинчи адамдан бир аз эле акылында артыкчылык болбосо, бүгүнкү күнгө ыңгайлуу деп табылган тартип эртеңкиге өтпөй калат. Же болбосо бир аз убакыт өткөндөн кийин ушул эң ыңгайлуу тартип деген нерсе адам баласын толук баягы максатын жүзөгө ашырып, ал кызыкчылыгын өтөй албай калат. Бардык инсандык ийне жибине чейин эмнени сүйлөп эмес, ойлоп атканын билген Алла Таала түзүп берген тартип бул дин болуп атат деген сөз. Дин акылдуу
акылдуу, баам-парасаттуу адамдарды бул дүйнө жана акыреттин жакшылыгына жетелеген Аллахтын түзүп берген, казак бабалар айтмакчы, заңы, мыйзамы, тартиби деген сөз. Жакшылыктын тартиби бул. Адам дин менен адам болот, дин менен, иман менен адам бактылуу боло алат, баардык баалуулуктар болот деген сөз. Ата-эненин кадырына жетет, үй бүлөнүн кадырына жетет, өлкөнүн, мекендин кадырына жетет, тынчтыкты сактай билет, жакшылыкты каалай билет. Аллахтын артында эң сүйкүмдүү адам болот. Эмнеге туугандар? Анткени баалуулуктар болбой туруп адам жашоодо бири-биринен пайдаланып гана калат да. Пайдаланып таштамай който болот. Динди терең түшүнсө, динден терең түшүнүгү бар болсо, тайкы түшүнүк ал бөлөк маселе. Ал аманаттан коркот. Аманатка эч качан кыянат кылбайт. Аллахым баарыбыздын ишенимибизди күчтүү кылган болсун, ар кыл жамандыктардан асырап сактаган болсун. Роббана атина фид дунья хасана ва фил ахирати хасана ва кина азабаннар бирахматика я архамар рахимин.